Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз бүгүн жаңы сабактарды баштайбыз. Араб тили боюнча такаллум китебинен биз өткөн сабакта сиздер менен жактама тоточторду өткөнбүз. Аларды биз домаир деп атаганбыз. Жекелик түрү домир деп. Алар хуа, хума, хум, хия, хума, хунна, анта, антума, антум, анти, антума, антунна деп атаганбыз. Алар ошол мен, сен, ал деген биринчи, экинчи, үчүнчү жактын атоочтору эле. Эми бүгүн сиздер менен ошол Doma'irul cerril muttasila илик жөндөмөсүндөгү атоочторду үйрөнөбүз. Алар жармашып келе турганы, анан ажырап бөлүнүп келе турганы болуп экиге бөлүнөт. Биз бүгүн ошол ал муттасила жармашып келе турганын үйрөнөбүз. Эми карасаңыздар, булар мисалы үчүн кандай? Оңдон баштай турган болсок, и, ка, ки, ха, ху болуп сөздүн аягына жармашып келет. Кантип мисалы үчүн бул и болуп жармашып келсе, бул менин деп өзүнө таандык кыла турган бир мүчө болуп калат. Атооч өзүнө таандык кыла турган. Анан ка болсо бул мужскойдо сенин, ки болсо бул аял тегинде сенин деген маани болуп калат. Ха бул аял тегинде анын, ху бул эркек тегинде анын деген маанинде болуп калат. Булар биздин жанагы өткөн жактама атоочтордун мындай бири-бирине туура келгенде ана и болуп калат. Мисалы үчүн ана мен дегени да и болуп айтылынса, ал мисалы уланса сөздүн аягында, анда менин болуп калат. Анта болсо сен дегени да ка болуп сөздүн аягына уланса, сенин болуп калат. Анти болсо сенин аял теги, хуа анын, анан хия анын аял теги. Мисалдарын карап көрөбүз. Мынакей ананыкы и болуп атат. Сөздүн аягына ини уладык. Мисалы үчүн исм деген бул ат. Ага ини улай турган болсок, исми десек, менин атым болуп калат. Исмука дегенде сенин атың болуп калат. Исмуки дегенде сенин атың аял тегинде. Исмуху дегенде анын аты мужской род. Исмуха дегенде анын аты аял теги. Мынакей, эми сиздерге суроо мына бул жерде китабун деп турат. Китабун, ага яны кошсок, китаби болуп атат. Кыргызча мааниси кандай болот? Сиздерге бул суроо. Мына ушундай бүгүн биз сиздер менен өтө турган сабагыбыз мына ушундай эле. Бул биздин домирлер эмнеге жар деп аталынып калды деген суроо болушу мүмкүн. Эмнеге жар? Илик жөндөмөсүндө анткени араб тилинде билесиздер, ироп абалдары төртөө, ысымдарда ал үчөө, раф, насб, жар болот. Жар болгондо жар болуунун аламаты бул кастра менен болот да. Ысым эки жерде жар болот. Биринчиси мына ошол алдына харфу жар келгенде, жар кылуучу мүчөлөр келгенде, анан кийин качан мудоф илейх болгондо. Мындай айтканда идофа процесси жүрсө, мындай айтканда таандык кылуу процесси жүрө турган болсо, ошондо ысым жар болот. Бул жерде мынакей исми дегенде исм деген сөздү и деген сөз өзүнө таандык кылып алды. Исмука дегенде ат деген сөздү ка деген сен деген жана өзүнө таандык кылып алды да. Ошон үчүн биз ироптогондо каны мудофун илей фи махалли жар деп айтабыз. Ошондой. Бүгүнкү сиздер менен айта турган сабагыбыз мына ушул эле. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.